Дал ушул робот Кыргызстанга ийгилик алып келди. Атап айтканда, ушул айдын 13-16 апрель күндөрү Казакстандын Алмата каласында болуп өткөн ойлоп табуучулар сынагында Оштогу Сема Балдар лицейин 10 классынын окуучусу Исхак Асановдун дагы эмгеги коюлган. Ага 20дан ашуун мамлекеттен келген жаш ойлоп табуучулар катышып, жыйынтыгында ушул робот биринчи орунду ээлеп алтын медалга татыды. Ал жака 28 өлкө барды. 28 өлкөдөн ушу 15 чакты робот катышты да. 15 чакты роботтон катышып, ушул биздин роботубуз эме кылганчы программасын абдан тез, ылдам болгондугу үчүн биз алардан бир 2 эсе тезирээк келип атканбыз да, убактыбыз боюнчачы. Эми могу линияда Аталган роботту жасоо үчүн Исхак жарым жыл убакыт кетирген. Алгач тетиктерин кураштырып, андан соң ага программа киргизүү дагы бир топ эмгекти талап кылган. Муну чогултуш эле 2 жума кетти да, калган программасын жазып, кандай иштешин текшеришке эле ушул 2 ай кетти. Бирок кыйын деп айтса деле болот. Бул жаман чоң сабактардан кийин чыгып деле сразу эле ушул жака келип, ушул жерде өзүм сабактарды даярдаганын ордуна ушуларды карап, роботторду үйрөнүп жүргөнмүн. Ошон үчүн деле ушу ийгиликке жетиштим го деп ойлойм. Ойлоп таап, кураштыруунун баары эле жөн жайдан келбеди. Исхактын көмөкчүсү болуп, билимин, тажрыйбасын бөлүшкөн Муратбек агайын бул эмгекте ордучоң. Күн сайын сабактан сырткары устат шакирт терең изденүүдө, ар түркүн информатикалык программалардын үстүндө иш алып барышат. Кыргызстандын намысын коргоп, баягы чет жерге элибизди таанытып келатабыз да, ошо робот менен. Эми бул роботту биз жарым жыл мурда алганбыз. Жарым жыл мурда алып, ошо программасы тетиктерин алып, бирок баягы кураганыбыз, анан программасын жазганыбыз өзүбүздүк болду да. Исхакка багыт берип, ушул абдан күнү түн эмгек сарптап, ошо олимпиададан ийгиликке жетишип отурабыз да. Исхактын бул эмгеги биринчи жолкусу эмес. Буга чейин дагы Робо-Сема деп аталган роботту ишке киргизген. Роботтор сынагында күч сынашып жарышка чыккан. Андан соң бир канча жолу жеңишти камсыздап берген. Ал өзгөчө бийлеп, басып, кыймылга келет. Робо-Семага программа жазуу абдан кызыктуу. Бир чети адамга окшош болгону менен көпчүлүктү таң калтырат. Ар тараптуу башка роботтор менен мушташууга чейин күчү жетет. Эң кыйыны түзүүдө бир топ убакыт талап кылынат. Анан албетте иштешүүдө кылдаттык талап кылынат. Бул өзүнүн батарейкасы бар, заряд. Бир заряд алганда, бул бир заряд алганда 3 саат, 4 саат алат. Анан бир жарым сааттан көбүрөөк убакытка иштеген жетишет, токтобой. Бул дагы бир гана пульт, бир гана өзү эмес, пульт менен да башкарылат. Пульт менен башкарса болот. Атайын бир-эки нерсе улап, телефон катары деле улап иштетсе болот да. Техникага кызыккан жаштар жаңы ойлоп табуулары менен Кыргызстандын келечегин алдыңкы жолго салууда. Мындай эмгекте реалдуу жашоодо инженерлер программисттердин заводдордо колдонгон прототиби болуп саналат. Жаш экендигине карабастан эки эмгектин автору болгон Исхак мырза күнүмдүк окуудан сырткаркы жумушун мына ушундай роботторду жасап техника менен алек болот. Келечекте көптү үмүттөндүргөн Кыргыз элин чыгаан инсандардан болот деген ишеничтебиз. Улан Мамашеров, Эмилбек Каныбеков, Илим Эмилбек уулу Таңдыруу программасы үчүн.